Жазуучулар союзунун тандоо туруна 10 студент катышып жатат. Бул жума ар бир студент 2ден чыгарма жазды. Анда 10 көбөйтүү 2 амалы кайсы жоопту берет? Алгач видеону токтотуп, өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Жазуучулар союзунун тандоо туруна 10 студент катышып жатат. Алардын ар бири 2ден чыгарма жазды. Демек 10 көбөйтүү 2 бизге жалпы студенттердин жазган чыгармаларынын санын берет. Демек бул жерде жалпы чыгармалардын саны. Бул жооп туура. Ал эми студенттердин саны. Ал 10 болчу берилген болчу. Студенттердин ар бири канчадан чыгарма жазганын дейт. Алардын ар бири 2ден чыгарма жазган. Туура жоопту тандап алдык. Аны эсептөө үчүн 10 көбөйтүү 2 амалын аткаруу керек. Кийинки мисалды аткарып көрөбүз. Кайсы мисалда 3 көбөйтүү 8 амалы камтылган? Алгач видеону токтотуп, бул жердеги мисалдардын кайсы биринде 3 көбөйтүү 8 амалы камтылгандыгын өз алдынча таап ал. Андан кийин биргеликте ар бир мисалды аткарып көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Алгачкы мисалды окуйбуз. Элинада 8 сагыз бар. Ал мектептеги досторуна 3өөнү берди. Элинада канча сагыз калды? Элинада жалпысынан 8 сагыз бар болчу. Досторуна 3өөнү берди. Демек 8 сагызынан 3өөнү досторуна берип койду. Демек 8 кемитүү 3. Анда Элинада канча сагыз калды? Аны 8 кемитүү 3 амалы менен аткарабыз. А бирок бизде 3 көбөйтүү 8 амалын сурап жатат. Демек бул мисал биз издеген мисал эмес. Анда кийинки мисалды окуйбуз. Белекте 8 футболка бар. Ал дагы 3 футболка сатып алды. Белекте жалпы канча футболка бар? Алгач анда 8 футболка бар болчу. Ал дагы 3 футболка дагы сатып алды. Демек 8ге кошуубуз керек 3тү. 3 жаңы футболка сатып алды. Анда белекте канча футболка бар экендигин эсептөө үчүн 8 кошу 3 амалын колдонобуз. Бул дагы биз издеген амал эмес. Демек бул жооп дагы туура эмес. Кийинки жоопту карайбыз. Ар бир кутуда 8ден шоколад болсо, Мээрбекте 3 куту шоколад бар. Анда Мээрбекте канча даана шоколад бар? Мээрбекте жалпысынан 3 куту шоколад бар болчу. 3 куту. Бул биринчи куту, бул экинчи куту, ал эми бул үчүнчү куту деп алалы. Анын ар биринде 8ден шоколад бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ар бир кутуда 8ден шоколад бар. Анда жалпы канча шоколад бар? Демек 3 топ бар, анын ар биринде 8ден нерсе бар. Анын жалпы санын эсептөө үчүн 3 көбөйтүү 8 амалын колдонуу керек. Демек бул биз издеген жооп. Бул мисалда биз издеген амал камтылган. Анда дагы бир мисал аткарып көрөбүз. Нурбол бакчасына гүл отургузууну пландап жатат. Ал 8 катарга 7ден гүл отургузат. Төмөндөгү кайсы амалды колдонуп Нурболдун гүлдөрүнүн жалпы санын табууга болот? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Нурбол 8 катарга 7ден гүл отургузат. Анда биринчи катардагы 7 гүлдү көрсөтүп алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бул биринчи катардагы 7 гүл. Ал эми Нурболго мындай катардан дагы 7 керек. Анда ушул эле катарды биз көчүрүп алсак болот. Ушул эле катардан дагы 7 көчүрүп алабыз. Бул экинчи катардагы гүлдөр деп эсептейбиз. Бул үчүнчү катардагы гүл, төртүнчү катардагы гүлдөр, бешинчи катардагы гүлдөр, алтынчы катардагы гүлдөр, жетинчи катардагы гүлдөр, бул 8-нчи катардагы гүлдөр. Бул жерде жалпы канча гүл бар экендигин эсептөө керек. 8 катарда 7ден гүл. Анда 8ди көбөйтүү керек.
7'ge. Demek жоопту карайбыз. 8 көбөйтүү 7. Бул жооп туура. Туура жоопту тандап алдык.